Кыргызстан тоолуу өлкө, бирок бүгүнкү күндө тоолордун баарын мал жандыктарга берип, токойлор кыйылганы 9 миллион гектардан ашык жайыттар деградацияга учураган жашыруун эмес. Органикалык айыл чарбаны жакшыртууга багытталган иш-чаранын катышуучулары көйгөйдү чечүү үчүн эң алгач мал чарбаны иретке келтирип, асыл тукумдуулукту көбөйтүү зарыл деп билишет. Эксперттер тоолуу жерлерди бошотуу менен багбанчылыкты өнүктүрүүгө жол ачылат. Андан соң гана экологиялык таза продукциянын көлөмүн жогорулатуу менен экспортко чыгуу мүмкүнчүлүктөр түзүлөрүн билдиришти. Ошака багбанчылыкты өнүктүрүш керекпиз. Органическое садоводство. Ушул багыт Кыргызстанга абдан перспективдүү деп ойлойм да. Ошака бак тараптарды отургузуп, мөмөлөрүн экспортко чыгарып, ошондо көлөмү болот да, жакшы бир көлөмгө чыксак болот. Айыл чарба адистери, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү кооперативдер менен иш алып барган адистердин башын бириктирген иш-чарада бир мезгилде айыл чарба жерлерин менчикке, үлүшкө берүү менен дыйкандар көйгөйлөргө кабылганы айтылды. Анткени айыл өкмөттөрүнүн балансындагы жерлер туш келди таратылып, адиси да жер иштетүүнүн сырын билбегени да тиричиликтин айынан башаламан эгинтигин айдап, натыйжада сапат жоголгону белгилүү. Ортодо бул тармакты өнүктүрүү үчүн кооперативтерди түзүү демилгесин да колдоп, жерлерди иштетүүгө аракет жасагандар болду. Бирок жарытылуу майнап чыккан эмес. Анын объективдүү, субъективдүү себептери бар. Алардын бири кооперативдин өздөрүнө, алардын ички иштөө принциптерине тиешелүү болсо, экинчиси мамлекеттин саясатынан көз каранды. Мисалы, мамлекетке тиешелүү болгон иш-чараларды атасам, кооперативге материалдык, техникалык база түзүү үчүн шарттарды түзүп берүү, кооперативдик принциптерди сактоо менен кооперативтерди башкарууну үйрөтүү. Өлкө калкынын 65% эл чергесинде жашап, алардын күндөлүк жашоосу айыл чарбасына байланыштуу. Өкүнүчтүүсү жыл өткөн сайын жер иштеткендердин саны кыскарып жаткандыгы. Суу, жер семирткич өңдүү түйшүктөрдөн тышкары түшүмдүүлүктүн сапаты да аларды ойлондурбай койбойт. Аймактардан келип иш-чарага катышкан өкүлдөр дыйканчылыкка кызыккандарды чет жактарда окутууну сунуштаса, айыл өкмөттөрүндөгү жер адистеринин деңгээли да жумушту артка тартып жатканын кошумчалашты. Айыл чарбасында кадрлар маселеси өтө орчундуу маселе болуп отурат. Азыркы күндө биздин депутат айыл кеңешке сайланган депутаттар мугалимдерди, врачтарды айыл өкмөтүнүн башчысы кылып сайлап коюшту. Алар жер менен иштетүүнү, экономиканы билбейт. Кадрлар маселеси боюнча айыл чарбаны бүтүргөн өзүнүн адисин коюп беришиңдерди суранып кетер элем. Ошондой эле бул жаатта тажрыйба алуу адистер органикалык айыл чарбаны өнүктүрүүгө багытталган сунуштарын да ортого салышты. Кыргызстанда айыл чарбасы приоритеттүү багыт болгондуктан Евразиялык экономикалык биримдиктин мүмкүнчүлүктөрүн да пайдалануу керек дешет. Евразиялык экономикалык фонд бар да. Ошол жерде 100 миллион доллар деп баягы информация булактарынан кетип атат. Эгерде биз ошону маселени көтөрүп туруп органикалык айыл чарбасын Кыргызстанда көтөрүү боюнча бизнес проект, же болбосо ушул өкмөт тараптан иш алып барсак, мен оюмча бул жерден да акча алсак болот. Жыйын катышуучулардын баары эле айыл чарбасынын абалы оор экендигине токтолушуп, андай көйгөйлөрдү атап өтүштү. Албетте, айыл чарба тармагы мамлекеттин улуттук колдоосуна муктаж. Экологиялык жактан таза азыктардын сапатын, санын жогорулатуу менен тышкы рыноктогу атаандаштыкка туруштук берүүнүн камын көрүү зарыл. Албетте, ал аракет саналуу жылда ишке ашып кетпеси бышык. Антке менен биздин азыктарга суроо талаптуу жогорулатуу негизги максат. Сырткы рынокто биздин айыл чарба продукциясынын конкуренттүүлүк деңгээлин жогорулатуу негизги максатыбыз. Мына баарыбыз аны белгилеп айтып кеттиңиздер. Ушу органикалык бренд түзүп, эгерде биз ушул багытта иш жүргүзсөк комплекстүү, ошондо биздин продукцияны алганга, мен ойлойм, башка өлкөлөр өздөрү кызыкчылыгы абдан жогорулап, өздөрү келмек да алалы депчи. Иш-чаранын жүрүшүнө экологиялык жактан таза жашылча мөмө жемиштерди өстүрүү жакшырса, элдин саламаттыгына да оң таасир берет. Ошондой эле экотуризмдин өнүгүшүн шарттайт. Салыштырмалуу таза продукциялардын баасы жогору болуп, дыйкан фермерлердин эмгеги да актылаарынан үмүт бар. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.